Ролик «Кыргыз ажылары» аттуу китептин негизинде даярдалды. Ажылык. Келиме айтып мусулман болгон ар бир акыл эстүү адам күн сайын жүзүн буруп намаз окуган Каабаны өз көзү менен көрүп, аны таваф кылып, исламдын 5 түркүгүнүн бири болгон ажылык кылууну эңсейт. Ислам динин кабыл алгандан кийин да кыргыз эли башка мусулман элдер сымал илгертеден эле ажылык амалын аткарып келген. Ооба, бүгүн биз сиздер менен жет атасы мусулман болгон ата бабаларыбыз ажылыкка барганбы? Барса кайсыл жолдор менен барган? Ажылыкка барып ал жерден алган таасирлери кандай болгон? Эмне иштерди аткарган? Мунун баарысын айтып беребиз. Экрандан алыстабаңыздар. Бул даректүү тасмабыз тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеевдин «Кыргыз ажылары» китебинин негизинде даярдалды. Китептин максаты ыйык Мекке Мединага барган миңдеген аталарыбыздын руханий мурасын учурдагы урпактарына аманат катары жеткирүү, ыймандуу жаштарды тарбиялоодо ажы аталарыбыздын өрнөктөрү, акыл насааттары, башынан өткөн үлгүлүү окуяларын калың элге жайылтуу. Изилдөөнүн натыйжасында 1800 ашык ажынын тизмеси Казакстан Борбордук мамлекеттик архивиндеги документтер менен тастыкталган. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, кыргыз эли 9-10 кылымдардан баштап эле ислам динин кабыл алып, мусулманчылыкты туу тутунуп жашап келишкен. Бардык жолдор Меккеге алып барат демекчи. Орус оторчулугуна чейин элибизде жазма булак архив деген болбогон үчүн кыргыз ажылары жөнүндө 19 кылымдын аягына чейин эч кандай маалыматтар жок. Көпчүлүк учурда ооз эки атадан балага санжырай иретинде гана айтылып келген. Бирок орус падышачылыгына кошулгандан кийин архивдик кызмат иштеп, ар бир ажылыкка барган адамдын тизмеси так жана даана аныкталган. 13 жыл аралыгында архивдик маалыматтарды изилдөөнүн натыйжасында ал мустактан бери мусулманмын деп өзүн атап келген кыргыздар касиеттүү Мекке Мединага топтоо менен барганын тастыктаган архивдик маалыматтар табылып, жумурай журтка сунулуп жатат. Тагыраак айтканда 1880-жылдан тарта Кеңеш бийлиги орногонго чейинки ажылыкка баргандардын тизмеси такталды. Бул расмий жолдор менен катталып, архивде сакталып калган гана ажылардын тизмеси. Ошол учурда татаал талаптарга баш ийбей, өз алдынча кеткендери бир Кудайга маалым. 1867-жылы орустар Түркистан генерал-губернаторлугун негиздеп, аны ичара облустарды уездерге жана волосторго бөлгөн. Учурдагы Кыргызстандын аймагындагы Нарын, Ысык көл жана Чүй өрөөнү Жети Суу облусуна, Талас Олуята уездине, ал эми түштүктөгү Жалалабад, Ош жана Баткен Фергана облусунун карамагына кирип турган. Жети Суу облусунун архивдик маалыматтары Алматы шаарында болгон үчүн бул китепке аталган 3 облустан кеткен гана ажы аталарыбыз баяндалат. Түштүк аймактардын архивдик документтери Ташкент шаарында сакталып, буйруса жакынкы келечекте ал ажы аталарыбыздын да тарыхы да чыгат деген ишеничтебиз. Кыргыздар Орусиянын курамына кирген соң зыяратка барган ажылар үчүн шарттар менен биргеликте кээ бир талаптар пайда болгон. Ал талаптарга ылайык ар бир ажыга атайын чет өлкөгө чыкчу паспорт даярдалып, атайын медициналык кароодон өткөн тастыктамасы, жашаган жеринен тактама, ар кандай кылмыш иштерге аралашпагандыгын тастыктаган кат, жүрүм туруму үлгүлүү экендигин далилдеген тастыктама иш кагаздарын тиркелген үчүн 1,5 кылым убакыт өтсө да, аларды архивдик документтердин арасынан көрө алабыз. Түркістандык ажылар көпчүлүк учурда соода сатык иштерин шылтоо кылып, Мекке Мединага барууга паспорт алчу экен. 1825-жылы Мекке жана Медина шаарында соода сатык иши менен Казак талаасын аралап чет элге чыгууга 65 сактык кагаз берилген. Ошол 65 сактык кагазды алгандардын арасында кыргыздардан Ныша уулу Мамбет, Тооке уулу Байзак Баатыр, Жанкиши уулу Ормуш да баргандыгы анык. Негизинен ал мезгилде кыргыздар 3 жол менен ажылыкка барышкан. Биринчиси Кокон Бухара аркылуу, Парс жана Араб элдери аркылуу Кум чөлдү аралап барган. Экинчиси Ооган аркылуу Хиндистандын учурдагы Пакистанга таандык болгон Карачи портунан кемеге отуруп, Кызыл деңиз аркылуу Жиддага барышкан. Ал эми үчүнчүсү Орус падышачылыгы аркылуу. Батыш менен чыгыш жолун байланыштырган бир гана жол Орусиянын аймак аркылуу өткөн. Ошондуктан кудум азыр виза алган сымал Кашкар, Кокон, Бухара жана Түркистан аймагындагы мусулмандар Петропавловск жана Омск шаарлары аркылуу гана каттоого мажбур болушкан. 1880-жылдан баштап расмий документтер Жети Суу аймагынан даярдала баштаган. Дал ошол 1880-жылы Токмок уездинен атактуу Канай уулу Байтик Баатыр менен биргеликте 6 киши ажылыкка барган. Ал эми 1881-жылы Ысык көл уездинен 8 адам ажылыкка аттанган. 1899-жылга чейин Жети Суу аймагынан Мекке Мединага баргандарга паспорт жана уруксат кагаздарын бергенин тастыктаган документтер арбын. 1900-жылдын 31 декабрь күнү номер 2414 жоонун чыгышына чейин орус аткаминерлери сурагандын баарына эле паспорт бере бербестен түрдүү кыйынчылык жаратуу аркылуу бут тосушкан. 150-200 чакырым жол жүрүп, Нарындын бир айылынан келген кишини жумалап кезекте тургузушуп, эртең кел, кийинки апта кел деп кыйнашчу.
Кээ бир бул бюрократиялык кысуудан тажаган кыргыздар тобокелге салып, кылымдар бою эч кандай документи жок эле каттап жүргөн ата-бабалардын адатына салып, Меккеге өз алтынча чыгып кеткен учурлары да катталган. Паспорту жок бул зыяратчылар тил билбегендиктен ар кимди ортомчу далдалчы кылып, кээ бирине акчасын алдырып, алданса кээ бир учурда абакка түшүп калчу экен. Демек, акчалуулар гана паспорт алып кетишпесе, карапайым калк тобокелге салып, жөө кербендерди ээрчип жүрүшкөн. Орус бийлиги да учурдан пайдаланып ажылыкка барчу зыяратчыларга паспорт берерден мурун алардын малынын санын көрсөтүүсүн талап кылган. Мисалы, Байзак ажы Мамбет уулун каттоодо анын 1655 баш жылкысы, 28 төөсү, 132 бодо малы, 1090 кою жана 140 эчкеси бар экендигин маалымдалат. Ажылыкка окумуштуудай чоң кербен менен кеткендер болгон. Алардын бири кадимки Жантай уулу Шабдан Баатыр. Манаптын ажыга барып келүүсү, келген соң мечит медреселерди ачуусу, ыйык жерден алган таасирлерин баяндоосу кыргыз коомчулугу арасында ажылыкка үндөө иш чарасы катары бааланып, ажыга барчулардын саны арбаган. Шабдан Баатыр 1904-жылы ажылыкка декабрь айында жөнөгөн. 1905-жылдын май айында кайтып келген. Аны менен кошо Өмүрзак Байеке жана башка бир нече киши барган. Меккеге баратканын уккан калайык Шабданга акчалай белектерин беришкен. Меккеге деп туугандары да акча бергени менен, бирок каражаттын көпчүлүгү калктан түшкөн. Маалыматтарга ылайык анын жанында 30 000 рубль акчасы болгон. Кээ бир маалыматтарга ылайык ал мезгилде бир кунажындын баасы 3-10 рубль турса, демек Шабдан Баатырга чогулган каражаттын учурдагы баасын эсептеп көрүңүздөр. Саягат учурунда Шабдан Баатыр алгач Стамбулга барып, Стамбул, Хижаз, башкача айтканда Мекке, Мединага чейинки темир жолдун курулушун угуп, жол курууга 2,5 миң рубль акчасын кыргыз элинин атынан берген. Осман дөөлөтүнүн султаны мусулмандардын халифе Абдулхамид экинчиден муну тастыктаган төш белги жана тастыктама кагазын да алган. Бир айга жакын Стамбулда туруп, диний жана илимий интеллигенция өкүлдөрү пикир айдыңдары менен сүйлөшүп баарлашкан. Ажылыктан келгенден кийин Шабдандын уулу Мөкүш, башкача айтканда Мухиддин жана Кемел, башкача айтканда Камалуддин уулду болушуп, Шабдан эки эркек небересине Ажиман жана Ажы Кабыл деп ат койгон. Ажылар алгач жолдун узактыгынан көптөгөн жүктөрүн артып жол жүрүшсө, 1900-жылкы жобонун кабыл алынуусу менен темир жол жана поезд кеме аркылуу сапарга чыгышкан. Бул ашыкча жүктөн арылып, кыска мөөнөттө сапарды аткарууга жол ачкан. Гезиттер аркылуу көптөгөн оокаттарды ташып жүрбөстөн эле аларды сатып, акча түрүндө алып жүрүү ыңгайлуу экендигин маалымдаган жарнамалар байма-бай чыгып турган. 1913-жылдагы Казак гезитине жарыяланган Ажы жолу түшүндүрмө жобосунда жолго алчу нерселердин тизмеси берилген. Бир көрпө, бир жастык, бир сыйра сый кийим, 5-6 жуп ич кийим, 5-6 сүлгү оромол, 1-2 дасторкон, төшөк жаздык орогон бир жука килем алышсын. Кыш мезгилине туура келсе, тон ичи калың кийимдерди поездге түшчү станцияда сактатып койгон, жерге калтырса болот. Поезден түшкөн соң кир кийимдерин таштап, сый кийимдерин кийип алышсын. Азык түлүктү көп алуунун кажети жок. Каптап курут, каптап май алуу, куру убаракерчилик. Поезд жана пароходдо акча аянбаган адамга тамак табылат. Ажылыкка акча аяган соң баруунун кереги эмне? Кээ бир ажылар азык түлүктү көп алып, өздөрү жатмак түгүл поезддин ичинде отурганга орун таппай калат. Бул адатты таштоо керек. Топ башына алчу нерсе: аш бышыруучу идиш, суу алууга челек, кайнак сууга бир челек даарат кумганы. Падыша комиссиясынын корутундусуна ылайык Багдад менен Жидда консулдугунун эсеби боюнча Орусиянын аймагынан 19-кылымдын аягына чейин болжол менен 18-25 миң адам ажылыгын аткарган. Алгач жалгыздап барышса, кийин паспорт берилген соң топ-топ үй бүлө тууган урук менен баруу күчөгөн. Мисалы, үй бүлөсү менен Тора Айгыр болуштугунан Амантай Ормок уулу, аялы Суу Айыл менен Сарбагыш болуштугунан Жантай уулу Төлө, аялы Паңсат жана 3 жаштагы уулу Абдулла менен барышкан. Буга кошумча башка улуттун өкүлдөрү да ажылыкка барган архивдик маалыматтар кездешет. Көпчүлүгү Прежевальск уездинен барган дуңган бир туугандарыбыз. 1900-жылкы жобонун натыйжасында жаңы мукубадагы паспорт берилип, төмөнкү бурчунан оң жактан жогору бурчуна карай паломнический паспорт, ажы паспорту деген сөз жазылган. Мурдагыдан айырмаланып, англис жана немис тилдеринде кошумча жазылбастан, анын ордуна араб тилинде жазылып, жана паспорт ээси жөнүндө маалымат камтылган. Англис жана немис тилиндеги паспортту мурун түшүнбөй жүргөн кыргыздар эми минтип өздөрүнө тааныш болгон араб арабин окуп түшүнүп абдан кубанышкан. Ажыларды ташуу Орусия кеме коому жана темир жол департаментине жүктөлгөн. Бардык кемелер Севастополь аркылуу гана чыккан. Аты Ефрат, Одесса жана Царица. Ар бир кеме 10-12 күн аралыгы менен биринин артынан бири
Италияга жолго чыккан. Кемеде даарат алчу жай, күнүнө ысык чай үчүн 3 маал кайнак суу берилген. Ооругандар акысыз медициналык жардам жана дары-дармек менен камсыздалган. Кемелер ажылардын чөнтөгүнө жараша 1, 2, 3 класс болуп бөлүнгөн. Алдыйкы кабат 100, экинчи кабат 200, үчүнчү кабат 250 рубль болгон. Ажылар жөнүндө маалыматтардын көбү Казак гезитине жарыяланып турган. Гезиттерде атайын ажылардын дайыны жана ажы жолу аттуу рубрикалар орун алган. Стамбулга барчу жолдор темир жол жана деңиз аркылуу жүргөн. Алгач Москва, Варшава аркылуу Стамбулга жетишкен. Москвадан Стамбулга 6 суткеде жетип 120 сом төлөшкөн. Ал эми Одессадан Стамбулга күн жакшы болсо 23 саат жол жүрүп, пароход билети 4 сом болгон. Ошол үчүн Орто Азиялыктар ары арзан, ары ыңгайлуу деп көбүнчө кеме менен барууну тандашкан. Алгач Стамбул бажысында текшерүүдөн өткөн. Колдонуудан башка товарга бажы төлөмүн төлөгөн соң, бажычылар ажыларды хан деп аталган мейманканага жайгаштырышкан. Стамбулда орустун рубль акчасын Осман түрк акчасына алмаштырган жайлар жайгашкан. Алтын күмүшүн гана алып, кагаз акчасын алмаштырган эмес. Ишенимдүү болуусу үчүн Банк Османияга барып алмаштырышкан. Андан ары Стамбулдан темир жолу аркылуу Меккеге жөнөшкөн. Алгач Коня, Халап, Шамга барып, андан ары Мединага кошулган. Медина менен Меккенин жолу бүтөйүн деп калды, деп кубанышкан жазуучулар кездешет. Кийинки жылы жол бүтүп калса, Стамбулдан түз Меккеге барып, жолдогу жапай каракчылар менен деңиз азабынан кутулабыз деп жазышкан. Ал ортодо 1881 жылы Парсы холерасы, 1896 жылы Хиндистандагы чума оорусу да ажылыкка кедергисин тийгизген. Парсы холерасы 5-6 жылга созулуп, Балкан аймагына чейин жеткен. Бул учурда орус бийлиги ажылыкка барууга тыюу салышкан. Бирок ичиндеги ыйык сапарга болгон аштыктыгы менен аж аталарыбыз атайын ажылык жолу жабык болсо да, жашыруун жол менен паспорту жок ажылыкка барып турушкан. 1896 жылы Хиндистанда чыккан чума оорусунан улам көптөгөн өлкөлөр санитардык карантин абалына өтүшкөн. Бул чараларды Орус империясы да коюп, ажылыкка расмий тыюу салган. Эрежеге баш ийбей кеткендерге жергиликтүү бийлик айып пул салган. Дал ошол жылдары Ысык көлдөн Садыреке баштаган 14 киши, Чүйкеминден 10, Ат башы нарындан 7, Тогуз Тору Ак Талаадан 9, Кочкор Жумгал Суу Самырдан 11 киши ажылыкка баргандыгы белгилүү. Жер бетин каптаган бул илдеттен кийин ажыларга болгон талап күчөп, сөзсүз медициналык кароодон өтүү милдеттүү болуп калган. Ошентип 1901 жылы Орусиянын курамындагы мусулмандар үчүн ажылык сапарды иретке койгон жаңы бет ачылды. Анда ушул сапарга барамын дегендерге бүткүл облус кепилдик бере турган болду. Анда баруучунун аты жөнү, кулк мүнөзү, кепилдик берүүчүнүн коомдогу бедели, коомчулукка жана эч бир жанга карызы жоктугу, соттолбогондугу, малынын саны боюнча, үй бүлөсүнө ким ээ болуп калат, алардын жаштары, өзү жокто өкмөт тараптан салыктын жаңы түрү кирип калса аны ким төлөйт, толук жазылып келип, кепилдик кагаз толтурулган. Кээ бир кепилдик кагазга 300ге чейин адам кол койгон. Расмий жаңы эрежеге ылайык баргандардын сап башында 1901 жылы Садыраке 76 жашында, анын агасы Эсенгул 81 жашында ажылык сапарына аттанып кетишкен. Садыраке алгач Стамбулга, андан ары Кудуска барган. Кудусту зыярат кылган соң Мединага, андан ары Меккеге барган. Ушул жерде белгилей кетели. Садыракенин байкеси Эсенгул дал ошол Меккеде каза болуп, ошол жакта жерге берилген. Меккеге барып кайтпай калсам деп нечен деген ата бабаларыбыз ашын берип, эл менен коштошуп, мал жанын, үй бүлөсүн Кудайга тапшырып, кайтыш болгондор жөнүндө да маалыматтар бар. Ажылык сапарлар өлүм жетимсиз болгон эмес. Себеби чоочун жерде, чоочун элде, кышында сууктан ымдуу деңизде ат үстүндө жүрүп кыйынчылык көрүшкөн. Арасында каракчылар тарабынан шейит кеткендер да болгон. Канча кыргыз ажыга барганы белгисиз болгондой эле, алардын канчасы сапар учурунда каза болгонунда так даана айтыш кыйын. Меккеге жетип каза болгондордун да кызыктуу окуялар бар. Алардын ичинде Чоро болуштугунун бийи Сүркө уулу Боронбайдын баянына назар салыңыздар. 100 койдун баасына тең болгон алтын дилдени баласы Боронбай атага берип, карып калдыңыз ата, барбай эле койсоңуз деп жалынат. Жолдо каракчы көп, жол алыс деп суранат. Бирок карыя ата канат, ошентип шейит кетсем кана, кайра келип сенин жылкыңды багат деп жатасың ба? Деп жооп берген экен. Эл менен коштошуп кудум кайра кайтпачудай болуп кеткен Боронбай ата жана агасы ажылыгын аткарып кайра кайтып келе жаткан жолдо каза болушот. Жанында жүргөн ат башлык ажылар алардын аманатын кылган Куран китеби менен теспесин бала чакасына тапшырышат. Ажылар токтогон жеринде гезет редакциялары аркылуу тууган уругуна салам дуайын жеткизип турган. Мисалы, Казак гезитинин бир санында урматтуу Казак гезити, биз бардыгыбыз жолдошторубуз менен саламаттабыз. Ажылар Кирсон аттуу Москва пароходуна түшүп, Кара деңизден 1,5 суткада өттүк. Алла Таала үйдөгү түздөгүлөрүбүзгө амандык берсин. Ильяс Сейиткул уулу, Жазыкбай Козу уулу, Шахар Бейрут.
деген жарыяны окуй алабыз. Ажыдан кайткан ажылар ажылык сапардан таасирленип, жерлерде жадид усулундагы мектеп медреселерди ача башташат. Бирок бул нерсе падышалык бийликти тынчсыздандырат. Уруксат менен гана мектеп ачууга жол берилген. Падышалык бийлик тескерисинче дүние илимдеринен алыс болуп, бир гана диний сабактарды өткөн жана падышалык бийликке кыңк этпеген эски медреселердин калганына кызыктар болгон. Жаңы мектептерди алар панисламизм жана пантүркчүлүктүн булагы катары көрүшкөн. 19-кылымдын орто ченинде кыргыздардын арасында кат сабаты жоюлгандар, зыялылар, көбүн эсе молдолор, ажылар болгон. Ошондон улам кат сабаты жоюлгандын баарын молдо деп атап калган. Эл арасында Алдаш молдо, Талып молдо, Үмөт молдо, Молдо Багыш, Молдо Нияз, Нур молдо, Нышан молдо, Нурдин молдо, Молдо Кылыч, Тоголок молдо деген аталарыбызды билбеген киши жок болсо керек. Ажылар келген соң жашоосу түп тамыры менен өзгөрүп, эл арасында калыстыкты камсыздап, ар дайым адилеттүүлүктүн символуна айланышкан. Ажыга барып, кайра кайтып келген эл башлары жанына бир молдону алып, аны колдоп, элди ислам динине үгүттөөдө жардам берип, дем беришкен жана молдолордун кадырын көтөрүшкөн. Колунда барлар мектеп медресе, колунда жогу эч болбосо ылайдан сокмо мечит салып, ислам динине кызмат кылышкан. Мисалы, Шабдан Баатыр Меккеден кайткан соң 1909-жылы Чоң Кеминдин Тарсуу айылында медресе салдырган. Медреседе 300 бала окуп, Наманган медресесин бүтүргөн. Исамидин аттуу агай жетекчилик кылган. Орунбург, Казан, Уфадан келген түрк тилдүү устаздар сабак беришкен. Осмоналы Сыдык уулу тарыхы кыргыз Шадмания аттуу эмгегинде Шабдан ачкан жадид медреселеринде 3-4 айда балдардын сабатын толугу менен жоюлуп, 8 айда ыйман, ислам негиздерин үйрөтүүгө жетишкендигин баяндаган. Мындан сырткары парсы жана түрк тилдеринде китеп окуп, манап болгон сокулук болуштугунан чыккан Чолпонгул ажы Тынаалы уулу 1902-жылы ажыга барып келген соң жадиддик мектеп ачкан. Байзак Тооке уулу да ажыга барган соң өзгөрүп, билимсиз оруска теңкеле албашына көзү жетип, илим-билимге элди багыттап, отурукташа баштагыла, дыйканчылыкка оогула, мал бир эле жуттук. Колдон келсе балдарды мектептен окуткула, орустун тилин, илимин, өнөрүн үйрөнсүн деп кайрылып, Жумгалдын Карамойын айылында биринчи болуп медресе салдырган. Касмаалы ажы Мамбет уулу ири манап болуп, ажыдан келген соң Коланак айылына мечит жана медресе салдырган. Ал жерде окуган окуучулар кийин Совет бийлигинин алгачкы интеллигенциясына айланган. Кочкордон чыккан белгилүү Канат хан Ыбыке уулу бир баласын медресе Галияда окутса, экинчи баласын Пишпектеги гимназияда окуткан. Өзү да Талаа булакка медресе салдырып, айланасына бактарак тигип, кудук каздырат. Байгедейин ылгабай, шыктуу балдарды окуткан. Белгилүү инсандардын арасында Эшеналы Арабай уулу кайнатасы Кайбылда менен чогуу 1906-жылы Меккеге барышканы айтылат. Бара-бара ажылардын таасири менен Кыргызстандын түндүгүндө көптөгөн мечит, мектеп, медреселер ачылат. Ар бир ажы ажылыктан кайткан соң өз айылына көпүрө куруп, кудук казып, бак тигип, жол салганды милдет катары көргөн. Өз убагында садакасын берип, жекетин чыгарып турган Актала аймагындагы Ысрайыл уулу Калпа ажы Саяк болушу Муса кожо менен биргеликте алгачкы медресесин ачышат. Ал жерден Айтылуу Тоголок молдо атабыз агартуучу катары тарбия алган. Медреседе араб ариби жана шарият илими менен кошо каада салт, үрп адат, алып тастандар, макалла каптар, жомуктор, тамсилдер айтылып, тарых илими окутулуп, окуучулардын руханий дүйнөсү байтылган. Аталган медреседен көптөгөн агартуучу жана акындар чыккан. Кодонтай ажы Карабек уулу 2 жолу барып келген Мекке сапарынан таасирленип, Жетөгүз аймагында мектеп салдырган. Ал жерде белгилүү Ыбырай Абдрахман уулу мугалимчилик кылган. Сузак аймагынан чыккан Сулайман ажы Коргону менен биринчи жолу чоң сарай салдырган. Короосунда мейманкана, мечит, медресе да курдурган. Кушчулардан чыккан Сулайман ажы медреседе балдар кыздарга сабак берип, жума күнү өзү кутба окуган. Жетим балдарды акысыз окутуп, чоң чайкана менен мончо курдурган. Буга чейин исламга бир аз кош көңүл караган кээ бирки кыргыздар орус оторчулугунан таасирленип, натыйжада исламга ыктап, дин менен жашаш керектигин сезе башташкан. Орус эли менен бирге жашап, өз маданиятын, тилин жоготуп албаш үчүн динге бет алышкан. Ажыга барып келген калк жакшыларын карапайым эл ээрчип, аларды эч тутушкан. Ажылар болсо калдайган калкка кыйын заманда караан болуп беришкен. Ажыга барып келген кыргыздар ибадатка да өзгөчө мамиле жасаганын билебиз. Мисалы, Шабдан Баатыр ар бир намазына өзүнчө даарат алып окуган. Муздак суу менен даарат алууну өзүнө адат кылганы маалым. Ал ажыга барып келген соң элди карамал менен эле жүрө бербестен дыйканчылык, багбанчылык, устачылык, балаары кармоого үндөгөн жана шарт түзүп берген. Атайын Алматыдан көчөт алдырып тиктирген.
Ажылардын арасында Меккеде отурукташып калып кеткендери да болгон. Алардын бири Кожомберди уулу Байболот ажы. Шабдан, Балбай тилекматтар менен дос болгон бул киши шариятты бекем карманып, 5 парздын бири болгон ажылыкты аткарууга бел байлайт. Ал 10 жыл Меккеде окуп, 10 жыл медреседе иштеп жаткан учурунда Ысык көлдөн барган Кылыч ажы менен жолукканы маалым. Уулдары Талып молдо менен Ахмат молдо белгилүү аалым болуп, элди үндөп, кыш куюп мектеп салышкан. Талып молдо өтө көп окуган, көптөгөн тилдерди билген, өмүрүнүн аягында япон тилин өздөштүрүп, Карл Маркстын Капиталын түп нускасы менен немис тилинде окуп турчу экен. Кыргыздар илгертеден Меккенин айланасында жашап турушкан. Каабанын айланасын кеңейтүү учурунда кээ бир кыргыздардын үйүн сүрдүрүүдө араб төөлдөрү башка үй сунушташат. Бирок алар үй ордуна мейманкана берүүсүн өтүнүшөт. Ал мейманканалар учурда да вакф тартиби менен иштеп, азырда кыргызстандык зыяратчыларыбыз ошол мейманканаларда акысыз түнүшөт. Ажылардын динге болгон жакындыгы жада калса балдарына ысым койгондо байкалып турган. Мисалы Жумгалдык Курманажы Лепес уулу аттуу киши экинчи аялынан 7 уулдуу болсо, балдарынын атын мусулманча Шамшиддин, Насириддин, Самуддин, Султаниддин, Зайниддин, Шарабиддин жана Камолуддин деп койгон. Дал ушул ажынын чебереси Зайниддин Курманов. Ажылар бир гана ибадат менен чектелбестен, коомдук саясий процесстерде да активдүү катышкан. 16-жылкы Үркүн окуясынын сап башында көбүнчө ажылар болгон. Үркүндүн башында турган Канат Ыбыке уулу, Батыркан ажы Ногой уулу, Сулайман ажы Корчу уулу, Төлө ажы Жантай уулу, Касымалы ажы Мамбет уулу, Курман ажы Лепес уулу, Рахмат ажы Молтой уулу, Байзак ажы Мамбет уулу, Чекир ажы Кул уулу жана Кемел ажы Шабдан уулу бар болчу. Элинин эртеңин ойлоп, боштондук үчүн бир ууч кыргыздын эгемен өлкө болуусун самагандардын сап башында тургандардын көпчүлүгү кадыр барктуу манап тукумдары жана ажылар болчу. Бул китепте ар бир болуштуктан көтөрүлүштө жетектегендердин аты жөнү толук берилген. Биринчи дүйнөлүк согуш болуп, 1916-жылдын июнь айында кыргыздарда уулдарын согушка жөнөтүшү керектигин Канат ажы Ыбыке уулу угуп келет. Элди чакырып, акылдашып, падышанын бул буйругуна каршы чыгышат. Тизмеге кирген 300 жигит барбайбыз, алардын жолунда согушпайбыз, буга каршы күрөшөбүз деп чыгышат. Канат ажы болдулорду чакырып маслихат курат. Жыйынтыгында ниети казат, уруш чакыруу бүтөмүнө келет. Башка айтканда, казат ниетинде уруш чыгаруу деген жыйынтыкка келишет. Кол чогулткан кыргыз баатырлары чеп, орус айылдарына тап коюп, бирде ийгилиги жетсе, бирде куралдык жактан алсыздыгынан кырылып, чар тарапка үркүп качканга мажбур болгон. Совет бийлиги келген соңда бул ажылардын азабы токтобой, жаңы бийлик диндар манаптарды душман көрүп, алардын мал-мүлкүн кулакка тартуу саясаты менен алып, өздөрүн Оренбург жана Украинага сүргүнгө айдап турушкан. 1927-жылы 27 март Крабкомдун аткаруу бюросунун чечими менен 21 бай манапты сүргүн кылуу чечими кабыл алынган. Алардын ичинен көпчүлүгү ажыга барып келген кишилер эле. Алар алгач Оролго, андан ары Оренбургка барышкан. Сүргүнгө айдалгандар арасында Шабдан Баатырдын 3 уулу, Рахмат ажы Карыпбай ажы Канат уулу, Сулайман ажы Кочу уулу, Чекир ажы Кул уулу, Чыңгыш ажы Булан уулу бар эле. Булардын көпчүлүгү үй бүлөсү бала чакасы менен кошо сүргүнгө айдалган. Тилекке каршы советтик бийлик алгач түзүлгөн кезде алсыз болчу. Дал ошондуктан 1920-жылдан баштап 10 жыл ичинде мусулман коомчулугуна шарттуу эркиндик берип, ичара бири-бири менен уруштуруп атып, мусулмандарды алсыздаштырган. 1930-жылдан тарта толугу менен ажылыкты токтоткон. Совет доорунда дээрлик ажылык сапары кеп тагылынган эмес. Кан буугандай эле токтогон. Бирок ошол катаал шартта да ажылык сапарын кылып келген аталарыбыз болгон. Бирок СССР башында турган бийлик 1942-жылы фашисттик Германияга күчү жетпей баратканда эл ичинде диний риториканы колдонуу аркылуу согуштун нугун бурганга аракет жасаган. Дал ошол учурда куугундук жеген молдолорго бир аз эркиндик берилген. Москвадан келген директивага ылайык молдолор эл аралап батышта дажжал чыкканын, жанага каршы туруу ар бир мусулмандын милдети экендиги айтылып, ыйык согуш, жихад, казатка катышуу ар бир мусулмандын милдети экендиги жайылган. Орус бийлигинин ишенбестик менен карап жаткан калайык молдолордун тилине кирип, балдарын согушка жөнөтүп, каткан байлыктарын катын кесек колундагы билерик тагынган сөйкөлөрүнөн өйдө өкмөткө өткөзө баштаган. Мусулмандардын диний духун колдонуу максатында Сталин башкарып турган 1944-жылдын 7-ноябрь күнү 6-дан Меккеге ажылыкка жөнөтүлгөн. Анткени Гитлердик Германияда мусулмандарга ыктап, немистер менен мусулмандардын орток душманы жөөттөр менен орустар деген тактиканы колдонгон эле.
1944-жылы Ташкентте Орта Азия уламаларынын биринчи курултайы өтүп, анда 85 жаштагы Эшен Бабахан төрага болуп шайланат. Кыргыз тараптан мүчө катары катталган Кемел Ажы Шабдан уулу Кыргызстан мусулмандарынын биринчи казысы болуп дайындалып, Совет доорунда 1946-47 жылы Кыргыз жергесинен ажылыкка барган жалгыз адам эле. 1944 жылдан 91 жылдар аралыгында жалпы 40 миллион мусулман эли бар СССРден 5000ге жакын гана адам ажылык сапарына барган. Орточо СССР боюнча 74 адам гана барчу экен. Аны да КГБ абдан тыкыр текшерип, ажылардын жарымы чекситтер менен толтурулган. Кыргызстанга жылына 2-3 квота гана бөлүнүп, алда каалоочулар жок деген жүйө менен пайдаланылбай калган. Ажылар Меккеге барган учурда да ээн эркин жергиликтүүлөр менен байланыш кура албай, ар дайым КГБ тарабынан көзөмөлгө алынып турган. 1974 жылы советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер, Тажикстан Компартиясынын биринчи катчысы, тарых илимдеринин доктору, академик Бабажан Гафуровдун ажылык сапарга баруусу чоң ызы чуу салат. Ал сапардан кийин менин Тажикстан Компартиясынын биринчи секретары, КПССтин башкы комитетине мүчө академик болгондугум да маанилүү эмес. Мына ажы болгонум чыныгы мааниге деп айткан жайы бар. СССРдин кулашы менен ажылыкка болгон жолдор ачылып, алгачкы жолу Ташкент-Жидда түз авиа каттамы жанданат. Ошол мезгилдеги Орта Азия жана Казакстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын төрагасы Шейх Мухаммед Сыдык Мухаммед Юсуфтун салымы чоң болгон. Ал жылкы бүткүл чыгымдарды Сауд падышасы Фахд ибн Абдулазиз өз мойнуна алган. 1,5 миң мусулман акысыз ажылык кылуу менен бирге 1 миллион дана Куран китебин белекке алышкан. Кыргыздардан алгач 1991 жылы 350 ажы автобус аркылуу Ташкентке барып, андан ары учак менен кетишкен. 1992 жылы Кыргыз Республикасы менен Сауд падышачылыгы ортосунда достук келишим түзүлүп, 1994 жылы Шеримкулов баштаган легендарлуу парламенттин депутаттары ажылык сапарына аттанышкан. Булардын арасында атактуу Жумабек Ибраимов да бар эле. 1992 жылдан 2006 жылга чейинки аралыкта 25 миң адам ажылык сапарын аткарган. 2010 жылдан 2018 жылга чейин 37.500 адам ажы болгон. Кыргызстан Түркистан аймагында эң көп ажыга барган өлкө болуп эсептелет. Эгемендүүлүк жылдары өлкө башчылары эл өкүлдөрү баш болуп ажылык умра сапарын аткарып жатышат. Кылымдар бою ажыга барып келген аталарыбыздын адептүү жүрүм туруму, шарият жолундагы бедели, алардын көзү өтсө да учурга чейин аңыз катары айтылып жүргөн ажынын баласы же небереси деп алардын урпактары дагы эл арасында урматталып келет. Бул китепте өлкөбүздүн түндүгүнөн гана кеткен ажы аталарыбыздын гана архивдик маалыматтары баяндалды. Келечекте мамлекетибиздин жана беришин тарых сүйүүчүлөрдүн колдоосу менен Ташкент архивиндеги калган 4 аймактан ажылык сапарга барган аталарыбыздын тарыхы да казылат деген ойдобуз. Түштүктөн чыгаан уулдары күн сайын улак өткөрүп, шерине той ашка гана каражат корото бербестен, келечек муунга мурас болчу тарыхыбызга да салым кошот деген ишеничтебиз. Ал эми жалпы ажылык умрага барып келгендер ажы той өткөрүү жана жай намаз таратуу менен гана чектелбестен, чыгаан аталарыбыз сымал мектеп, университет, илимий изилдөө борборлорун, оорукана жана бала бакча курууга бет алат деп үмүт кылабыз.